Assalamu alaikum. Hormatly Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür bayanına kızıkkan, öңүлгөн тугандар, бүгүн эң негизги окуялардын бири ислам тарыхында бул Бадыр согушу. Жана мусулмандар бул Бадыр согушуна кандай даярданды, мусулмандардан Бадыр согушу кандай даярдыктарды талап кылды, жана аскер башчысы катары Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem бул согушка кандай даярданды, деги эле согуш болорун билдиби, билбедиби, жана башка деталдар жөнүндө алдыда тасмадан көрөбүз иншалла. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem кудуктарды капырлардан мурда ээлеп алуу үчүн аскерлерин таң атпай тургузуп жолуга чыкты. Жана кечке жуук Бадырдагы кудуктардын бирине жетишти. Ошол түнү Аллах субханаху ва таала жамгыр жаадырды. Жана бул жамгыр эң кызыктуусу Мекке мушриктери үчүн өтө чоң тарткылык болду. Алар үчүн баткак, оорчулук, ал эми мусулмандар үчүн чаң баскан, жел жүргөн, салкындык берген жамгырга айланды. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem askerlerdi toktotуп, кайсыдыр бир позицияны ээлегени калганда, asker стратегиясын жакшы түшүнгөн сахабаларынын бири Хубаб ибн аль-Мунзир дегени келип, Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den сурайт. Аллахтын элчиси, бул сенин ээлеп аткан позицияң Аллахтын буйругубу же өзүңдүн согуш амалыңбы? деп сурайт. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem, бул менин согуш амалым, бул менин өзүмдүн стратегиям дейт. Анда уруксат бер, Аллахтын элчиси, мен оюмду айтайын дейт. Айт. Ошондо Хубаб ибн аль-Мунзир, Аллахтын элчиси, бул позиция туура эмес дейт. Анткени бул жерде биз капырларды тоса албайбыз, жана артка да кача албайбыз. Бул жер согушууга ыңгайсыз. Андан көрө бир аз алдыга жылалы, жана алдыдагы кудуктардын баарын ээлеп, алардын ичинен бирөөсүн өзүбүзгө калтыралы, калган кудуктагы суулардын баарын ташып аны толтуруп алалы дагы, башка кудуктардын баарын толтуруп салалы деди. Ошондо капырлар ичкени суу таба албайт, жана биздин кудукту ээлеген аракет кылат, биздин колубузда суу болот, жана бизге чабуул койгон душманды биз кылып аткан амалын көрүп тура алабыз деди. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Хубаб ибн аль-Мунзирдин сунушун кабыл кылды. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem анын сөзүнө макул болду. Мусулмандар түн жарымга чейин душманга жакын жердеги бүт кудуктарды көмүп, өздөрүнө ыңгайлуу жерге кудук казып, аны суу менен толтуруп алышты. Мусулмандар позицияларын ээлеп бүткөн соң, Саад ибн Муаз Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'e келди да, Аллахтын элчиси, уруксат бер, мен бир оюмду айтайын деди. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem уруксат берди. Андан соң Саад ибн Муаз, Аллахтын элчиси, уруксат бер, биз муногу дөңгө атай сен үчүн бир кепе салалы. Жана анын алдына эки жакшы атты байлайлы, балким төөнү байлайлы. Эгерде согуш биздин жеңишибиз менен бүтсө, бул кепенин жана төөлөрдүн ашыкчасы жок. Эгерде Кудай көрсөтпесин биз жеңиле турган болсок, сен ал төөлөргө минесиң да Мадинадагы сахабаларыңа барып, аларды кайрадан ишке салып, алардын кеңеши менен исламды жайылта бересиң. Тилекке каршы алар мындай согуш болот деп билген жок. Эгер билгенде сен менен чогуу болушмак эле деди. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem бул кеңешке макул болду. Жана Сааттын мына ушундай жан күйдүргөнүнө жетине албай, ага дуа кылды. Ошо Бадыр урушунда Пайгамбарыбыз Мухаммад sallallahu aleyhi ve sellem askerin башкарып турганга бир капа тигет. Капа тиккенде ушу мечиттин ордуна тигилген болот. Ал эми ошо капа кеткенден кийин азыркы заманда ошо капанын ордуна мечит куруп туруп, ошо капанын атын коюп койгон. Масжиду Ариш деп ушу жерде аталган. Ариш деген эмнени билдирет? Ариш деген мындай көлөкө
degenini bildirет da, mында kölökölөнгөн jer деген маанини түшүндүрөт. Ошол кепенин атынан экен да. Ошо пайгамбарыбызга тигилген палатка дейбизби, кепа дейбизби, чатыр дейбизби, ошонун атынан коюлган неме. Согуш каерде болду ошондо? Согуш бул мечиттин арка тарабында болгон. Соң Саад ибн Муаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды коргоо үчүн жаш ансарлардан турган атайын топ түзүп, ал топко кепени коргоону буйруду. Ал топ дароо кепени ороп жайгашты. Ушу мечиттин арка тарабы ушу аянчада Бадыр урушу болгон дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушу жер ушу ойдуңда болгон дейт. Ал таштар кийин төгүлгөн окшойт. Алар кийин неметилген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу жер дөң болгон. Анан бул жакта аскерди башкарып турганга ушу жерге капача тигип отуруп башкарып турган дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согуш боло турган майданга түшүп, эртең Аллах кааласа бул жерде паланча өлөт, а бул жерде пустанча мүрт кетет, деп капырлардын ар биринин атын атап, ал жерге мусулман аскерлерин дайындап жатты. Ал эми капырлар бул түнү Ал-Удват, Ал-Кусвада түнөштү. Курайыштар түнкү салууга тынчышты. Бирок жатар алдында булар Утба ибн Вахб деген меккеликти чалгынга жөнөтүштү. Жана Утба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын отрядын, аскерин алыстан бери бир жолу айланып чыкты. Ошондой чоң өрөөндө аты менен түн бою айланып чыкты. Жана келди да Курайыштарга айтты: Курайыштар, мен мусулмандардын аскер лагерин толугу менен айланып чыктым. Алардын ар жагында буктурма жок бекен деп алыска чейин кыдырдым. Буктурмасы да жок экен. Мен билгенден 300-гө жакын аскер бар экен. Бирок, Курайыштар, билгиле. Мен мындай төөлөргө минген мындай аскерлердин өлүм апкелерин билем. Анткени булар өлүм үчүн чыкканы билинип турат. Мындай төөлөр өлүм гана алып келет, деди. Кырдаалдын өрчүп кетүүсүнөн кооптонгон Абу Жахил Амр ибн Ал-Хадраминин агасы Амирди өзүнө чакырды. Амир, көрдүңбү? Утба элди удургутуп, кайрадан Меккеге алып кеткиси келип жатат. Эгерде азыр Курайыштар согушпай Меккеге кайтып келе турган болсо, сенин иниңдин өчү алынбай калат деп аны удургутту. Бул сөзгө дүүлүккөн Амир шымын чече салды дагы, көчөгүн ургулап, Амир, Амир деп сүрөөн сымал кыйкыра баштады. Ошол кездеги балким жапайы согуш салттарынын бири го, адамдар ушундай нерселерге дүүлүгөт окшойт. Эми гана кетенчиктебиз деп духу түшүп турган Курайыштар Амирдин бул кылыгына кайрадан согушууга шыктанып калышты жана согушка кирүүгө бет алышты. Ошентип белгиленген убакытта эки аскер бетме-бет келди. Бир жагында Мекке мушриктери, Курайыш жана ага союздаш болгон уруулардан турган капырлар аскери, бир жагында Мадина мусулмандары, тагыраак айтканда Аус жана Хадрач ансарларынан жана Меккеден көчүп келген мухажирлерден турган мусулмандар аскери эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда дуа кылды. Аллахым, мына капырлар сенин маңдайыңда. Аллахым, булар сени жокко чыгарышты. Булар сени тан албады. Өздөрүнүн текебөрлүгү менен сенин жолуңдагылар менен согушканы келди. Аллахым, булар сенин пайгамбарыңды жалганчыга чыгарды. Я Раббым, өзүң берген убаданы эми аткар, деди. Жана булардын арасында ары бери чапкылап жүргөн бир кызыл төчөндү көрсөтүп, эгер бул келесо мушриктер кичине акыл иштесе, мына ушул кызыл төчөн кишинин айтканын кылышса туура болот эле, деди. Кызыл төчөн киши Утба ибн Раббига эле. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпыга: мен буйрук бермейинче согушту баштабагыла. Жана алар саны жагынан басымдуулук кылып кирсе, жаа менен аткыла. Кылычыңарды бетме-бет келгенде гана кырынан сууругула, деп көрсөтмө берет.
Ошентип бүгүнкү тасмада биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өтө кыракы жетекчилигинин негизиндеги мусулмандардын өзүнүн дөөлөтүн талап кылган, коргоосу талап кылган жараянга ылайык Бадыр жүрүшүнө болгон камдыгы жөнүндө сөз кылдык. Эмики көрсөтүүдө эми Бадыр согушунун ушул маңызы болгон согуш күнү баянга түшөт. Анда эмки көрсөтүүнү күтүңүздөр, жазылыңыздар жана башкаларга сунуштаңыздар. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.